Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу биздин каналыбыздын катталуучулары. Карайда биз сиздерге Бишкек кабар Либиновкадагы сиздерге мурунку чыгарылыштарда көрсөтүп келген мына оң урулдуу унааларды саткан жердин сол капталында жайгашкан мини тракторларды көрсөтмөкчүбүз. Бул жерде бир эки эмес, бир 10га жакын кичинекей бир айыл жергесинде сиздер издеп жүргөн мекендештер сурап биздин комментарийден дагы WhatsApp аркылуу дагы чалып сурап көргөндөр көп болду. Биз ошондуктан көрсөтүп берели деп чечтик. Биз азыр сиздерге ички жагына кирип көрсөтөбүз. Бизден алыстабай туруңуздар. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай эле бул биринчи эле киргенде эле бул жерде мини тракторлор катарынан тизилип турат. Айыл жергесинде өтө кичинекей бир 10 сотуктан 20 сотукка, 1 сотуктан 20 сотуктун ичиндеги кичинекей тар жерлерди айдаганга өтө ыңгайлуу десек дагы болот. Жана ошондой эле артында бир кичинекей бир прицепти улап алып, көптөгөн эле бир 1 тонна, 2 тонна, 3 тоннага жакын жүктөрдү ташыганга бир өтө ыңгайлуу, экономичный дагы деп койсок болот. Бир жагынан дагы бир жагынан алып караганыбызда булар ыңгайлуу дагы болот. Көп учурда дарактардын астына дагы кирип жер айдаганга ыңгайлуу десек болот. Сунуучулар көп түшүп баштагандыктан биз сиздерге ушул жердеги кайсы жерде бар экен деген сурооңуздар болсо, мына биз дагы бир точкасын таптык. Балким башка жерде дагы болушу мүмкүн. Бирок биз ушул жерде турганды сиздерге көрсөтөлү деп чечтик. Тилекке каршы ээси азыркы учурда алыста экен. Биз телефон аркылуу сүйлөштүк. Номери дагы бар. Биз сиздерге аягында көрсөтөбүз номерди дагы. Биз анда бул жерде колдон келишинче жылы кайсы экенин билбейбиз, бирок кандай болду экен деген сурооңуздарга биз жакшы кылып айландырып баарыны жана баасын көрсөтүп беребиз. Биринчи эле бул жердеги Изеки фирмасындагы трактор, мини трактор $350 экен. Дөңгөлөктөрү көрүп турасыздар. Өтө жаңы экендигин дагы бир жолу тастыктап байкап көрсөтүп берейин. Артында мындай өзүнчө бир заводдон келген жер айдагыч дөңгөлөктөрү артында темирден жасалган 2 капталында жайгашкан. Бул жерде атайын ушундай тосулгон тосулмасы бар экен. Бул жерде тиштери көрүп турасыздар. Чөптөрдү тазалаганга жана ошондой эле картошка эксеңиздер, картошканы майдалап чыгарып бергенге бар экен артында. Биз бул мини трактордун баасын сиздерге айттык. $3500. Мына кийинки бул мындан бир аз чоңураак экен. Кызыл түстө. Бул дагы көп учурда бак тарактардын ичинде чоң эле тракторлордон да бир аз кичинекерээк деп койсок болот. Дарактардын ичинден көп учурда кыйбастан, сындырбастан кирип, отоп, тазалап, же болбосо жерди айдап чыкканга ыңгайлуу экен десек болот. Үстүнөн дагы сиздерге көрсөтүп коеюн, эгерде кызыккан мекендештер болсо көрүңүздөр. Мен өзү негизи көп мындай чоң трактор КамАЗга ошогондорго көп кызыкпайм, бирок мына көрүп коюңуздар кандай скоросттор бар. Бул жерде көптөгөн скоросттор бар экен. Алдында, артында, дагы бир артындагы прицепти көтөрүп чүрүүчү скоросттор бар. Кадимки эле динамикалары, бул жагында вентилятор. Баасы, мунун баасы $2800. Эске алып коюңуздар, Изеки фирмасы $2800. Мындан кийинки ушул эле Изеки фирмасында бир аз кичинекерээк Shibaru деген фирмасынан келиптир, $3500. Мунун артында жер айдагыч мындай прицеби бар экен. Прицепти дагы бир аз убакыт өтсө дагы, убакытты талап кылса дагы сиздерге аракет кылып көрсөтүп берели. Кандай болуп жасалды экен дегендер болсо көрүп алыңыздар. Бул балким жүгөрүнү жана ошондой эле буудайды салып туруп дагы
эксе боло турган аппарат окшойт менимче. Көрүп коюңуздар. Биз анда бул жактагы сол капталда турган үстү жабык атайын ушундай кичинекей тракторду көрсөтөлү. Shibaru деген фирмасына бул трактордун баасы $3800. Алдында эки чырагы дагы бар экен бул жерде. Көрүп коюңуздар. Мунун дагы артында өтө чоң мындай аппарат бар экен. Караңыздарчы. Өзгөчө бир заводдон келген жасалгалар менен темир дөңгөлөктөр менен даяр десек болот. $3800. Мында үстү жабык темирден, кадимки темирден жасалган. Биз анда силерге убакыт албастан кийинки бул жактагы дагы бир көк түстөгү тракторду көрсөтөлү. Бул трактордун фирмасы башка окшойт, азыр мен карап. Hino Motor деген фирмасынан окшойт. Башкача жазылып турат. Дөңгөлөктөрдүн темирлери сары түскө боелгон. Бирок бул трактор бир аз жүргөндөйбү же бир аз артынан маягып калганбы, бир аз маягып калгандай, бирок көрүнүштөрү таза. Карасаңыздар. Мындан кийинки бул жакта дагы бир бул жакта көрсөткөн кызыл трактордун дагы бир кийинки шериги деп койсок болот экен. $2900. Айырмасы деле жок. Силерге баягы биринчи көрсөткөн трактордун окшош экен. Мындан кийинки деле көк түстө турат. Артында фаралары бар. $2700. Бул кызыл трактордун айырмасы бир аз жасалгалардан, мына жерлерден айырмасы бар экен. Отуруштарынан жана ошондой эле артындагы аппаратурасынан бир аз айырмасы бар экен. $200. Кызыл түстөгүсү $2900 болсо, бул $2700. Ал эми бул $2800. Аягында бул ушул баардык тракторларды суроолор боюнча сиздер кызыгып алам десеңиздер, биз силерге номерди жарыялайбыз. Жакшылап эске алып коюңуздар. 0705 622 920 деген номерге байланышка чыгыңыздар. Номерди жакшылап көрүп алыңыздар. Биз анда эмесе кайттык. Сиздер менен кайрадан Бишкекке барып болду. Сунуштар болсо кайрыңыздар. Кайсы жерде кандай эмнелерди таппай жүргөн болсоңуздар комментарийге, же болбосо бизге WhatsApp аркылуу дагы кайрылып сунушуңуздарды берсеңиздер болот. Биз Бишкек шаарындагы көптөгөн сиздерге жаңылыктарды көрсөтүп бергенге аракет кылабыз. Көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Биздин номерлер 0501 30 0096 деген номерге байланышка чыгыңыздар, дагы сунушуңуздар болсо бериңиздер. Көрүшкөнчө.